Урматтуу окуучулар, сабакты баштардын астында сиздерге bir падыша менен анын вазиринин ортосундагы bir окуяны айта кетейин. Күндөрдүн биринде падыша өзүнүн вазирине кайрылып мынтип айтат: эмне үчүн паланчы менин кызматчым дайыма жашоонда бактылуу? Колунда эч нерсеси жок, байлыгы жок, бийлиги жок, эчтекеси жок, бирок ал дайыма бактылуу. Ал эми мен падыша болуп туруп, менин колумда байлык болуп туруп, бийлик болуп туруп, мен дайыма bir көйгөй менен, bir кыйынчылык менен, bir түйшүк менен жашайм. Эч бир мындай маанайым жайында эмес дейт. Дегенде вазир падышага кайрылып айтат: сиз 99 деген bir erejeni эмне кылыңыз? Сынап көрүңүз дейт. 99 деген erejeni. Падыша кайрылып вазирге айтат: ал 99 деген erejesi эмне? Мен түшүнбөдүм дейт. Вазир айтат: сиз bir капчыктын ичине 99 динарды салыңыз. 99 айталы сомду салып туруп, анан оозуну бекитип, капчыктын сыртына 100 динар бар, 100 сом бар деп жазып коюңуз да, ал барып жанагы кызматчыңыздын эшигинин түйүнө коюп, эшигин тарактатып кетип калыңыз дейт. Караң көрөсүз дейт. Эмне болот дейт да? Абал. Абал кандай болгондугун ошондо көрөсүз дейт. Падыша макул болот. Барып капчыкка 99 дирхамды салып, динарды. Анан оозуну байлап, бекитип, сыртына жазып коёт: бул 100 динар дейт. Дал вазири айткандай кылып көрсөтөт. Анан эшикти тарактап кетти. Алып келип кызматчынын үйүнүн жанына коюп, эшигин тарактатып кетип калат. Чыкса караса капчык жатат. Капчыкты караса сыртында жазылып турат: 100 динар бар. Ачат капчыкты, санайт, 99 динар чыгат. 1 динар жок. Өзү издейт. Бүт үй бүлөсүнүн бутуна тургузат. Бардыгы чогуу издейт. Түн өтөт, эч таппайт да. Таппай, ошол күн буларга эмне менен өтөт? Bir түйшүк менен, bir көйгөй сыяктуу болуп, кайгыга батып, капага батып, шундай bir кыйынчылыктар менен таңга чыгышат. Эртеси караса, жанагы кожоюнун, падышанын жаныга кызматчысы бар да, караса кызматчысынын маанайы жок, настроениясы жок, абалы башкача. Мына ошол жерде падыша түшүнөт да. Эмнени түшүнөт? 99 жакшылыкты көрбөй, bir жакшылыкты издегендик дейт. Урматтуу окуучулар, Аллах Таала биз менен сиздерге шунчалык жакшылыктарын берип койгон. Көзүбүздү көз берип көрдүрүп койгон. Кулак берип угузуп койгон. Тил берип сүйлөтүп койгон. Кол берет, колубуз иштеп жатат. Бутубуз иштеп жатат. İçki organlarımız жегенибизди сиңирип, керектүүнү алып калып, зыяндууну чыгарып таштап атат. Ушунчалык жакшылыктары көп. Үстүбүз ачык эмес, жылаңач эмеспиз, кырышабыз бар, башыбыздан тамчы тамбайт. Кийимдерибиз бар, жылаңач эмеспиз, курсагыбыз ток. Бирок дагындай эле кандайдыр бир нерсе жетпегендей жашап жаткансыбыз да. Ошон үчүн биз менен сиздер жанагы bir жакшылыкты издеп, Кудай Тааланын берки жакшылыктарын унутуп койбойлу. Кудай Тааланын ошондой берген жакшылыктарына шүгүр кылалы. Кудай Тааланын берген жакшылыктарына шүгүр кыла турган болсок, Кудай Таалам биз менен сиздерге арттырып берет, көбөйтүп берет. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы бактылуу инсандардын катарына кошуп коет. Ошон үчүн иман жолуна бекем бололу, Кудайдын кулчулугуна бекем бололу, ибадаттарыбызды көбөйтөлү, шүгүрлөрүбүздү көбөйтөлү. Тилибизди гыйбаттан сактап, ушактан сактап, жалгандан сактап, көзүбүздү бөтөн аялдарды кароодон сактап, кулагыбызга арам нерселерди угуудан сактап жашайлы. Ошондо иншалла биз менен сиздер бардык мүчөлөрүбүздүн шүгүрүнү кылган болобуз.